Эми үй бүлөлүк маселе боюнча бул көтөрүлүп атат. Мен буну регионго чыкканда дагы, бүт областка барганда бул маселени айтып атам, элге түшүндүрүп атам. Мен бүгүн терең айтып берейинчи ушу маселени. Айтып берейин, туура көрсөңүздөр. Биринчиден сөзүнүн башында айтып коеюн. Мен жана айтпадымбы? Айттым жана мен ошо Кыргызстандын, эгемендүү Кыргызстандын тарыхын жакшы билген киши. Менин көз алдымда өткөн ошо тарых. 95 жылдан бери Жогорку Кеңеш депутат болуп, 3 жолу депутат болдум. Ошону көрүп туруп, мен кантип ушул жолго барайын? Мен эч качан барбайм. Үй бүлөлүк, кландык башкаруу эч качан болбойт. Мен ага жол бербейм. Жол бербейм ага. Эмнеге жол бербейм? Мен мына бир туугандарым тааныштырып коеюн силерге. Ушуну айтышка туура келди. Мен айтсам эле бул менин оппоненттерим баягы мурунку 2 жолу үй бүлөлүк кландык башкаруу болуп, эл да коркуп калганда мен түшүндүрөм, туура түшүндүрөм муну баарын тең. Эл да үй бүлө башкаруу десе мындай коркуп карап атышат да, карап атышат. Туура ошону менин оппоненттерим пайдаланып атат. Мен ойлоп атам, бүгүн эми ачык айтпасам бардыгын, бир туугандарымды тааныштырбасам, ачык айтып, бул 5 жыл боюнча ушул маселе көтөрүлөт да. Мына биз 11 бир тууганбыз карындашым. 11 бир тууган болгонбуз. Азыр 8 калдык. Атама, апама рахмат, 11 тарбиялап, жогорку билимди кылып бардыбыз тең. Мына тарбиялегенине. Азыр 8 калдык. Эң чоңубуз Кантыры Шарипович болчу, билесиздер, доктор наук. Доктор наук. Кыргызстанда биринчи жолу коммерциялык жогорку окуу жайын ачкан Жалал-Абадта. Ошол жерде 24 жыл ректорлук иштеди. Абдан көп баланы тарбиялады. Өзүнө докторлорду, кандидаттарды чыгарды. 2 жыл болду, каза болуп калды. Жаткан жери жайлы болсун, жаны бейиште болсун агам. Кийинки эжем. Бул математик, физик, мугалим, азыр пенсияда, айылда. Кийинки эжем бир тууган эжем. Бул медик. Бишкектин иштейт поликлиникасында. Бир поликлиникасында айтпай эле коеюн номерин. Анда издеп барбагыла. Ал чында алдагы ал мына окууну бүткөндөн бери ошол иштейт поликлиникада. Профсоюздун башчысы болду, иштеп келатат. Адан кийинки агам Жүсүпбек Шариповичти билесиздер. 2007 жылдан бери элчи болуп сыртта жүрөт. Сыртта. Азыр келгенде эле коркуп калдым мен президент болгондон бери. Коркуп калды. Келсем, келбесем деп. Андан кийин агам барлы, ал прокурор өтүп кеткен 35 жашында. Андан кийин мен, анан карындашым бар, дипломаттын келинчеги, ал сыртта карындашым да, дипломаттын келинчеги. Андан кийинки Асылбек Шарипович, билесиздер, мына Жогорку Кеңеш төрагасы болуп, мен премьер болгондо бошотуп берди. Азыр депутат, катардагы депутат болуп иштеп атат. Андан кийин карындашым бар, ал эми үйдө кичине чакан иши бар, өзүнүн жеке. Ошо менен Алек болот. Баласка өзү окуатын өткөзүп атат ал деле. Анан эң кичинекей иним айылда, өзү Ташкенттен бүткөн токой чарбасын, лесхоздун директор болгон. Кийин биз кызматка келе баштаганда таштап кетип калган кийин. Кетип атабыздын конушунда, ошол жерде атаман калган чарбалар бар, аерде дыйкан чарба бар. Өзүнүн оокаты бар, тың. Ошол оокаты менен айылда биздин атабыздын конушунда ошол жерде азыр жашайт балачкасы менен. Ошол жерде иштейт айылда. Биз барсак тосуп алышы чайын берет, ага ыраазы болобуз биз. Мына менин бир туугандарым. Анан эми кудам жөнүндө да бир кудам бар менин. Кудам бар. Куда эми бул Кыргызда кандай? Кыргызда куда бул сый болот. Сый урмат менен жүрөт. Жакшылыкта, жамандыкта жолугабыз кээде болуп калганда. Анан отурабыз. Сөз мамлекет киши боюнча эч качан болбойт. Мен ага жол да бербейм. Балдар жөнүндө сөз болот. Мына анан кийин мына биздин эң жакшы жерибиз, мына силер да жардам берип атасыңар. Азыркы мына 1 жылдан бери ачык айтайын, мына бүт проблеманы 1 жылда баарын тең силер көтөрүп чыктыңар, баарын тең. Мас салмалуу каражаттардын өкүлдөрү. Мына менин ишиме бул абдан чоң жардам болуп атат. Силер мага бересиздер мүмкүнчүлүк. Семейный клан кылганга, анан кудам бир жерге койгонго. Кече мен билбей калдым, Мегакомго ошол кудам бир жакындары коюлган экен, отделдин башчысы болуп эле. Отделдин, мен билбепмин аны. Анан кийин силер
көтердіңер, мен оқушы жақты, ал арыз жазып кетіп қалыптыр. Арыз жазып мына. Арыз жазып кетті, ой, ұят қылбайын жөніне жүрейін деп. Анан азыркы күчтүү граждандык коомдо анан массалык каражаттардын эркиндигинде биз бундайга чогуу жол бербешибиз керек, мен баш болуп. Биздин граждандык коомдо буюрса, Кудай кааласа, күчтүү башкаларга караганда. Ушундай өнүктүрөбүз граждандык коомду. Ушундай күчтүү болушуна жардам беребиз. Жардам беребиз. Бундай эч качан мен да болтурбайм, силер да болтурбайсыңар деп атам. Ачык айтып турсаңар, жазып турса, мен мына бүт массалык каражаттарга чыккан проблемаларга жогорку кеңеште депутаттар айтылып аткандарга мен баарынан кабардармын. Мына мен айткам, мени мактаганды алып келбегиле. Бүт айткан проблеманы жаман эслеп келе деп. Мына Толгонай Стамалиева жалаң ошону алып келет мага. Бүт проблеманы алып келип, мына ошону тапшырма беребиз, түн күнү ошону чечебиз. Анан эч качан мындай болбойт карындашым. Мына мен силердин алдыңарда, мына эл көрөт, элдин астында убада берем. Эч качан мен турганда үй бүлөлүк башкаруу, кландык башкаруу же бир топтун иштөөмдүгү эч качан болбойт.